Арбаңыздар. Айжаркын Эргешеванын «Сойкунун жолу» аттуу аңгемеси сиздердин назарыңыздарда. Калемкаш бала кезден эле ишенчек болчу. Көздөрү карагаттай бул кыздын кара тору өңүн ушул бакырайган кирпиктүү бото көздөр гана көрктөп турганы болбосо, узун жаагы, бир аз түйрүгүрөөк эриндери, бетиндеги сепкилдери өңүн серт көрсөтчү. Ошондон уламбы Калемкаш мектепте башка кыздарчылап сүйүү, сезим арноо каттарын алган жок. Курбу кыздары жигиттерден кат алганда албыра жашырышып, анан четтей берип, эки-экиден окушканда негедир ичи күйчү. Эмнеге мага кат жазышпайт? Ушунчалык түрүм суукпу? Деген ойдон ызаланып, бой жеткен сайын түнт, кырс тартып, бул өксүгүн окуу менен чыгарып, ушунусу менен өзгөчөлөнгүсү келип, абдан жакшы окуду. Онду бүтөөрү менен окууга тапшырам деген Калемкашка үйдөгүлөрү деле көп каршы болгон жок. Болгону апасы: «Кыз бала окуп мударис болмок беле? Жакшы жер чыкса күйөөгө эле тийсең жакшы болмок», деди кыңырылып. Бул сөз Калемкаштын жарасын сыйрып кеткендей ызалана түштү. Бирок тиштене унчукпады. Калемкашка жаккан Жайдарбек да ушул күздө кыздын классташы Нурайымга үйлөнгөнү жатыптыр. Ошону уккан күнү 3 күндөй бүк түшүп жатып калган. Азыркы апасынын сөзү дал ошол жаратына тийди. Шаарга келгени Калемкаш окууга болгон дилгирлигин тээ жүрөк түпкүрүндөгү Жайдарбекке болгон куса эзип, айылга кеткиси, азыр эле барып көргүсү келет. Бирок көргөндө эмне? Атына заты жарашкан жайдар мүнөз Жайдарбек башканын жары болот. Айылдагы эң сулуу күйөө болот чыгар, деп дили сыздай ойлоду. Нурайым да айылдын сулуусу. Бирок аны элестеткиси келген жок. Анын ордуна өзүн койгусу келип, бирок ага да батынбады. Куду ойлорун бирөө окуп койчудай тартынды. «Кандайсыз, сулуу кыз?» Күтүлбөгөн үндөн чоочуп кеткен кыз өзүн карап кашкая күлүп турган узун бойлуу жигитти көрдү. Жан-жагын караса, өзүнөн башка кыз көрүнбөйт. «Сиз мага сүйлөп жатасызбы?» деди өзүнө араң угула. «Ооба, сизге да, сулуу кыз», деди жигит алтын тиштерин жаркырата. Ак жумал жүзүнө алтын тиши абдан жарашат экен. «Мен сулуу эмесмин», деди ызалана. «Ой, ким айтып жүрөт бул кепти? Карачы, сеникиндей көздөр азыр кимде бар экен? Атың ким?» деди мээрим менен. Мындай мамиле көрбөгөн кыз жылуу сөздөн аптыга апкарып калды. «Калемкаш», деди араң. «Меники Кулубай. Политехникалык институтта 4-курста окуйм. Сен кайда окуйсуң?» Кыз не деп жооп айтарын билбей шашып калды. Ушундай келишимдүү, ары студент жигит өзүнө көңүл буруп атса, абитуриентмин дегенден уялды. «Физматта 1-курста окуйм», деди кызарып. «О, мына таанышып далдык. Курсак кандай? Жакын эле жерде жакшы кафе бар. Чогуу чай ичпейлиби?» деди жигит дароо эле. Калемкаш каршылык да кыла албай, кошо да баса албай далдырады. Кыздын ара бойдо кыңырыла түшкөнүн байкаган кыракы жигит дароо колдон алды. «Мен да 1-курс болгом. Курсагым абдан ачып, бирок акчам да, таанышым да жок, ыйлагым келчү. Жүр, алыска деле барбайбыз», деди шыпылдап. Калемкаш унчукпай кошо басты. Баары эле экөөнү карап жаткансып, кысынганынан тердеп да кетти. Калемкаш кафе деген эмне экенин жакшы деле түшүнбөй, бирок тамак ичүүчү жай экенине кеп маанисинен болголоду. Алар кирген жай жап-жарык болуп жаркырай, татынакай кийинген кыздар экөөнү кире бериштен күтүп алып, столго коштоп барды. Мындай нерсени көрбөгөн кыз өзүн жомокой келип калгандай сезди. Ары ушундай келишимдүү, болгондо да жогорку окуу жайда окуган студент өзүнө көңүл буруп жатканына жетине албаган кыз кыялында ушу азыр мени биздин кыздар көрсө го, айрыкча Нурайым менен Жайдарбек, деп ойлоп жиберди. Кулубай тамак үстүндө да баягы кызды ар сөзгө салып, ал тургай уяттуу анекдот айтканга да үлгүрдү. Мындай сөздү ачык сүйлөшмөк түгүл, укпаган кыз кулагына чейин кызарып, ичкени кекиртегине такалды. Алар кафеден чыкканда күйгүм кирип калган экен. «Апей, мен кеч калган турбаймынбы? Эми кантип кетем?» деп жиберди караңгыда калып көрбөгөн кыз чыйпылыктап. «Коркпо, мен өзүм жеткирип коем», деди да дароо эле төбөсүндө чакмак сүрөттөрү бар
үч бурчтукту коюп алган машиналарды тосуп кирди. Сен каерде жашайсың? Деди кызга карабай туруп. Жакын эле го, деди кыз арсар. Шаарга жаңы келген кыз маршруттун номерин, анан түшө турган аялдамасын гана билчү. Карт бөрү болуп бүткөн Кулбай кыздын шаарды билбесин дароо түшүндү. Кошунамдын үйүнүн жанында дечи, деди кызды ийинден кучактай жайдары күлүп. Кыз унчуккан жок. Кулбай тосуп жаткан машиналардын бири өтүп барып токтоду. Ал жалгыз чуркап барды да бирдемелерди сүйлөшүп, анан кызды чакырды. Калемкаш кайда баратканын деле аңдаган жок. Ичинен биринчи курста окуса кантип шаарды билбейт дебесин деп ойлоп унчукпай кете берди. Бир топ жүргөндөн кийин Кулбай жеттик, түшөбүз, деди акырын. Кыз кайда келгенин деле билбей түштү да тааныш эмес короо жайды көрүп чочуп кетти. Ой, бул биздин үй эмес. Ооба, силердин үй эмес, менин үйүм. Коркпо, Калемкаш. Сен шаарды жакшы билбесиңди дароо түшүндүм. Бир чети кеч барсаң үйдөгүлөрүң эмне дейт? Андан көрө бүгүн экөөбүз сүйлөшүп отуралы, жакындан таанышалы. Кандай дейсиң? Же мен жакпадымбы? Мисалы, сен мага дароо жактың, айрыкча көздөрүң. Кулбай кызды күтүүсүз имере кучактап, көздөрүнөн коомай өп койду. Өмүрүндө биринчи жолу жигит жытын туюп, эркек кучагына кабылган кыз апкарып калды. Жаман деле жигит көрүнбөйт, келишимдүү да экен, деген жеңил ой заматта мээсин чарпып өттү. Алар кирген үй жупуну, бирок таза, ирээттүү экен. Кыздын көзүнө биринчи эле бурчта турган бешик урунду. Сиздин аялыңыз барбы? Деди жалт карап. Жок. Аялым болсо сени неге ээрчитип келмек элем? Ай ушу сенин балалыгың. Жеңем менен агам келгенде баласын бөлөйбүз деп калтырып кетишкен. Алар да шаарга тез-тез келип турушат, деди Кулбай жаркырай күлүп. Кыз орунсуз суроосуна уяла жер карады. Бир аз отурушкандан кийин Кулбай чуштуйган бөтөлкөдө киргилт, кызыл бирдеме көтөрүп келди да: "Кел, жолукканыбызды белгилеп коелу. Мен сендей баяу, таза кызды издеп жүргөм. Көрөрүм менен мен издеген кыз дедим", деди толкундангандай үнү калтырап. "Бул эмне?" "Вино." "Бул эчтеме кылбайт. Лимонад ичтиң беле?" "Ошондой эле. Болгону көңүл көтөрүлүп, уялбай, тартынбай каласың. Биринчи курстун кыздары ичип калчу эле", деди сынай карап. Рас, кыздын атасы кээде достору менен ушундай бөтөлкөдөгү ичкиликти алып келип ичип калышчу. Бирок кыз бул эмне ичет деп деле кызыккан эмес. Атасынын катуулугунан ары эч ким көңүл бөлбөгөн үчүн кыз отуруштарга деле барчу эмес. Кулбайдын биринчи курстун кыздары ичип калчу эле деген сөзү айыбын ачып койчудай шашып кетти. "Билбейм, биздин кыздар ичпейт деле го", деди ишенимсиз. Чын эле бир аз кычкылдаамы болбосо, лимонадтай эле таттуу экен. Канча отурушканын билбейт. Бир кезде Калемкаштын күлкүсү чыгып, карагат көздөрү коймолжун тарта жоодурап, жүзү албырып чыкты. "Сен сулуу болуп кеттиң", деди Кулбай кыздын жанына этегин басып отуруп жатып. "Коюңузчу, мен эч ким сулуу деген эмес. Эх, айылдыктар. Торпок балдар да сени баалабаган. Мына көрөсүң, мен сени суп-сулуу кылып айылыңа алып барганда баары кандай кызды колдон чыгарганын түшүнүп ичи күйөт. Карап турсун", деди кыялдуу. Калемкаш заматта узун бойлуу, күлгөндө алтын тиши, ак жумал өңүнө жарашкан Кулбай менен суп-сулуу болуп созулуп, айылына күйөөлөп барып калганын элестетип жиберди. Айрыкча Жайдарбектин ичи күйсө деп ойлоду. Кулбай кызды имере кучактап, акырын алкымынан жыттады. "Коюңузчу, байке, уят го", деди кыз кымырына. "Неге уят? Сен мага жагып калдың. Мен сени алам. Ушул бүгүндөн баштап сен меникисиң. Мен сени эч кимге бербейм". Кулбек кызды бооруна кыса аймалап өпкүлөп жиберди. Өмүрү мындай абалга кабылбаган Калемкаш денеси жымырай, каршылык кылууга дарманы жетпей шалдырады. Кантип Кулбайдын кучагына кирип келгенин өзү да аңдабай калды. Ушул түнү Калемкаш аял болду. Сезим, сүйүү, жакшы көрүү, сүйүлүү эмне экенин билбей туруп, бир түндүн жеңил ойдун курманы болгонун байкаган жок. Эртең менен катуу уктап калган кызды Кулбай ойготту. "Тур, жеңемдер келип калбасын", деди сус. Кечинде эле жалынып жалбарган,
Тим эле бут алдына жылдыз төшөчүдөй болгон Кулубай азыр жат кишидей муздак эле. Каяка кетем? Деди элеңдеген Калемкаш. Каяка кетмек элең, үйүңө да, деди Кулубай кызды карап да койбой кийинип жатып. Сиз мени? Эмне мен сени? Сен эмне бир жолуккан адамга эле макул болуп, төшөгүндө түнөп кала бересиңби? Мен сени сынагам, кантер экен дегем. А сен дароо макул болдуң. Макул болмок тургай ичип алып жабышпадыңбы? Качан? Калп айтпаңыз. Сиз мени алам, сулуусуң, жагып калдың дебедиңизби? А сен сулуусуңбу? Өзүң айтчы, деди Кулубай шылдыңдуу жүз менен. Кыз бетин басып алып ыйлап жиберди. Денеси солкулдаган сайын бүт денеси ооруксуна, эмне кылып салганын, мындан ары эмне кыларын, эми кандай болорун билбей, эртеңи күүгүмдөнгөн кыз ыйга күчүн чыгарды. Кулбек кызды кучактай жанына отура кетти. Кантет? Мен сени сынап койдум, ыйлаба. Азыр үйүңө сыр алдырбай барып тур. Мен сени бүгүн эле алып калсам деп ойлогом. Бирок сенин айбириңди ойлодум. Үйүңөн эле кыз каадасы менен алып кетейин, Азыр жеңемдер келет. Алар көрсө сени кийин бузулуп келгенсиң деп басмырлашат. Андыктан азыр сени көрбөй эле коюшсун. Кийин сенин айбириңди өзүм жабам, жолун табабыз. Же ошондо жеңелерге мен башкалар тийбесин деп Калемкашты атайын ушинтип мурда эле алып алгам деп айтам, деди. Кызды кайра уйпалай басып жыгылды. Азыркы мамилеси кечиндегидей аяр, назик, ысык эмес, орой, муздак, копол болчу. Кулбай кызды көчөгө узатып чыкканда эми эле таң таштап эл аз экен. Ал шашкалактай кыз кайсы жака барарын көрсөтүп коюп, мен сени өзүм издеп табам. Ага чейин эч кимге биздин мамиле тууралуу айтпа. Кече жолуккан жерден жолугабыз, деди да кирип кетти. Калемкаш Кулбай көрсөткөн жака басып баратып, дилин өйгөн бир түпөйүл ойдон ыйлап алды. Кайда баратканын баамдабай эле басып кете берди да бир кезде өзүнө тааныш базарга жакын жерге чыккан көчөгө келип калганын көрүп сүйүнүп кетти. Маршруткада да арасы эл аз экен. Уйпаланган, шишип көпкөн кызды айдоочу айнектен кыйгач карап койду. Кыз айыбын айдоочу билип койгондой артка өткөнчө шашты. Бир кезде аялдамасына жетип калганын көрдү да түшкөнчө ашыкты. Бирок түшөрүн түшүп алып, эжесине эмне деп айтаарын билбей кайра артка басты. Багыты белгисиз кыз бир кезде жапан талдар толтура өскөн суу жээгине келип калганын көрдү да жуунгусу келип, шашып чечинип, ичиркене муздак сууга кирди. Жан жери тызылдата ачышып, денеси муздактан калтырап кетсе да, жүрөгү жайланып сергий түштү. Үйгө түшү ой барган кызды нан жаап жаткан эжеси бир карады да: «Ай, сен окууга өтө албай туруп тентийсиң. Окуп калсаң Кудай берет го. Кайда жүрдүң?» деди. Ачууланганы деле билинбей кайдыгер. Кыздар чогуу даярданалы дегенинен бир кыздын үйүнө барып сыртты карабай отура бериптирмин. Карасам эле караңгы түшүп калыптыр. Анан түнү үйдү таппай калам го деп коркуп калып калдым, деди жер карап. Кир, чечин, кыйратыпсың, деп койду да ишин улантты. Калемкаш күн сайын Кулбай экөө жолуккан жерге келип сааттап отурат да качан эл аягы суюлганда үйүнө кетет. Санадан жашоодогу биринчи соккудан чүнчүгөн кыз алагдыланып жүрүп окууга да өтпөй калды. Кыз үмүт үзүлүп баратканда Кулбай кайра жолукту. Кечке отуруп келбейт го, болду эми келбейм, деп ызалуу ойдон угуп туруп бараткан кызды «Калемкаш» деген үн токтотту. Жалт караса Кулбай жаркырай күлүп туруптур. Кыз кубанганынан ыйлап жиберди. «Кантет, чоп-чоң кыз ыйлайт бекен?» деди үнсүз солуктаган кызды далысынан таптай берип. «Сизди келбейт го, шерменде болдум дегем». «Кантип келбейм? Мен айылга барып келдим апамдар менен сүйлөшүп. Жүр, азыр баягы үйгө барабыз да, анан эртең сен да ата-энеңе, эжеңе айтасың». «Барбай эле коеюнчу», деди Калемкаш аягы тартпай. «Сен эмне, менден башкасын таап алгансың го, калп эле күттүм деп коесуң», деди Кулбай сурдана. Калемкаш чочуп кетти. Жок, кантип ошентейин, деп жиберди жанталашып. «Анда жүр, сен деген эми менин айтканым менен болушуң керек», деди да Кулбай алдыга түшүп алып басып жөнөдү. Кайдагы тар, баткак көчөлөр менен
Дагы баягыдан башка үйгө келишти. Кыз неге машинага түшкөн жокпуз? Бул башка үйгө деп сураганга да батынбады. Ээрчишип кирип келген экөөнү эки жигит бир кыз тосуп алды. Кыздын обу жок боенгону Калемкашка жаккан жок. Айрыкча чучайтып тамеки тартканы абдан өөн көрүндү. Бирок ичинен шаардыктар да деп ойлоп койду. Алдыларында ичкиликтин агы кызылы жайнап, Калемкаш өмүрү көрбөгөн шишелер койкоет. Охо, бул сулуу кыз ким? Деди аркы четтеги дыңкыйган тоголок кара жигит. Калемкаш деген сулуу кыз ушул. Абдан сулуу экен. Мейли боло берет, деди мыскылдагандай, ууртун тарта ордунан козголбой жанын көрсөттү. Алдына ичкилик келгенде ичпейм деген Калемкашты Кулубай, экөөбүз үйлөнөр күндүн алдында ичпесең, мени сыйлаганың кайсы? Деди омуроолой. Калемкаш аргасыз ичип жиберди да Кулубайдын тигилерге бирдеме деп акырын шыбыраганын, алар санын чаба каткырып калганын байкап, жүрөгү опколжуй, алда неден шекшип алды. Анан биринин артынан бири экөөнү куттуктаган болуп ичире беришти. Бир кезде Кулубай баарын аркы бөлмөгө киргизип жиберип, кызды чечиндирип кирди. Коюңузчу, тигилерге уят, деди эле. Сен менин аялымсың, неге уят? Деп басып жыгылды. Иши бүтөөрү менен мен азыр деп чыгып кеткен Кулубайды күтүп жатып, уктап кеткенин да байкабай калды. Бир кезде бирөө жанына жатканын Кулубайго деп караса, баягы кара тоголок бала. Кыз атып туруп сыртка качып чыгып, кайда басаарын билбей тамды айланды. Кулубай менен баягы чаптанган кыз экөө тамдын артындагы бастырманын астында керебетте өбүшүп жатышканын светтин жарыгында көрүп, дел боло туруп калды. Кулубай да, тиги кыз да дээрлик жылаңач экен. Аңгыча артынан кара бала чыкты да кызды шак көтөрө үйгө алып жөнөдү. Кулубай, бул эмне кылганың? Деген кыздын үнүн бир түн укту. Мас Кулубай көңүл да бурган жок. Сойкунун жолу ушинтип башталды. Тур эй, деген копол үндөн Калемкаш көзүн араң ачып, бирок турууга дарманы жетпеди. Турса эле кусуп ичүүдөй көңүлү айланды. Турбайсыңбы? Сага ишенген мен акмак. Кулубай башын мыкчый тоголонгон кызды ороңдой бир тепти. Калемкаштын ошондо гана көз алдына кечиндеги окуялар кино пленкасындай сыдырылып тартылып өттү. Килеңдеген эки жигиттин улам алмаша уйпалап, колу бутун кайрый кордогону Калемкаштын Кулубайлап кыйкырганына каткыра шылдыңдашып, айыр болчу неменин бир көрүнбөй койгону, кыз улам өзүнө келген сайын сасык винону оозуна куюп, зордоп ичиргени жүрөгүн айланта элестеди. Акмак, деди алсыз. Ким акмак? Бир аз жок болорум менен, досторум менен алмак-салмак жыргаган сенби? Же жеңелеримди чакырып келейин деп, темселеп сенин камыңды көрүп жүргөн мен акмакмынбы? Канчык, көзүмө көрүнбөй жогол. Мен сенин кантип тиги кыз менен жатканыңды көрдүм го, деди Калемкаш араң баш көтөрө ызалуу. Мас болуп алып кайдагын айтып жала жаппа. Андай болгон болсо эмне үчүн барып мени жаактан ары бир чапкан жоксуң? Эмне үчүн кыйкырбадың? Кыйкырдым, сен уккан жоксуң. Тиги досторуң атайлап салып бердиң. Убалым уктатпасын сени. Мен сага ишенбедим беле. Эми эмне кылам? Кыз боздоп ыйлады. Долуланба. Эгер оозуңан бир ооз сөз чыга турган болсо, могу сүрөттөрдү атаңа алып барып берем. Айлыңа таратам. Кулубай кыздын алдына бир топ сүрөттү чачып жиберди. Калемкаш көргөн көзүнө ишенген жок. Көз чыдап карай албай турган сүрөттөр. Атасы көргөнүн, айылдагы жаш балдар кадам сайын сөөмөйлөп каткырып, абулуулар, айрыкча жеңелери жерге түкүрө, кыз баскан жол менен баспай калышканын элестетип жиберди. Сүрөттөрдү ашыга топтоп, жан талаша тытып кирди. Кулубай кызды табалай карап турду да, менде андай сүрөттөн ар бири 5-6дан. Каалайсыңбы? Азыр алып чыгып, ар бир аялдамага жабыштырып, поштодон айлыңа жиберем. Жок, эмне кыл десең кылам. Экинчи көзүңө көрүнбөйм. Бир адамга сен тууралуу айтсам жашабай калайын. Сүрөттөрдү бер, деп жигиттин бутуна жыгылды. Калемкаш азыр могу маңдайында менсине керсейип турган адамдын оозунан эмне чыкса аткарууга даяр эле. Болгон эле сүрөттөрдү берсе деп ойлоду. Кулубай бутун кучактай
Эки ини титиреп соолу ыйлап жаткан кызды маашырлана карап турду да анан бутун тартып алып тээ четке барып отурду. Кеп мындай: мен сага жакшылык кылайын. Канткенде да биринчи көз ачып көргөн эркегиң мен болдум. Азыр жуунуп таранып, эч нерсе болбогондо үйүңө кетесиң да, качан мен чакырганда келип турасың. Качып кетем деп ойлобо. Жерге кирсең чачыңан, асманга чыксаң бутуңан тартып алам да, сүрөттөрдү керектүү жерге бүт таратам. Могу телефонду ал, менин сага белегим. Мен чалганда дароо келесиң, уктуңбу? Деди да, ордунан шашпай туруп, төш жөнтөгүнөн кол башындай кичинекей кара телефонду алып чыкты. Калемкаш мындай буюмду тайэжелеринин шаарда окуган кыздарынан көрүп калчу. Кызыгып кармалап гана көргөнү болбосо, иштетип көргөн эмес. Мен муну иштетишти билбейм да, деди үнү калчылдап. Звонок келгенде музыка чыгат. Ошондо могу жашылды басасың. Сага көптү билүүнүн кереги жок. Бара-бара өзүң эле үйрөнүп кетесиң. Тур, жуунуп өзүңдү иретке келтир. Мен азыр келем. Кулбай телефонду кыздын колуна да бербей ыргытып коюп чыгып кетти. Калемкаш баш айлана улам окушуп жатып, ооруксуна араң жуунуп, бети бою башын иретке келтирди. Бир кезде бир аз кызуу Кулбай кечиндегиден башка эки жигитти ээрчитип келди да, булар сени жеткирип коет. Эң башкысы телефонду жоготпо, деди да, кызды тик карабай, анан тигилерге ишиңер бүткөндөн кийин айткан жерге жеткирип койгула, деди акырын. Эмниш? Деди Калемкаш жүрөксүй. Коркпо карындаш, биз адам жебейбиз. Тем более кыздарды. Эркелетип анан айткан жериңе таштап коебуз, деди кодойгон арыгы. Эркелетип деген сөздөн улам дагы кечиндеги окуя кайталанаарын жүрөгү сезе Кулбайга жалбоорду. Кулбай, мен өзүм эле кетем, сен чакырганда келип турам, деди титиреп. Мейли кете бер, бирок сүрөттөрүң азыр эле поштого салам. Айылыңды, дарегиңди деги билем. Мен сага куда түшөм деп бүт сураштыргам. Аны жакшы билесиң, деди мелтее муздак тиктеп. Калемкаштын заманасы курулуп кетти. Кана кеттик карындаш, деди жанатан бери унчукпай тамеки чегип турган орто бойлуу, кара тору, түсү ийги жигит. Үнү да жагымдуу экен. Балким ушул боороруп кетирип жиберер. Барганда суранып көрөйүн деп ойлоду кыз. Тээ жүрөк тереңинде үмүт артып. Машинага түшүп жатканда Кулбай Калемкашты четке тарта берип, тигилердин айтканын жасап ыраазы кылып жөнөтсөң, сүрөттөрдү дароо берем. Азырынча менде турсун, деди Суз. Кыз унчукпай баш ийкеди. Шаардын четиндеги эски корого алып барган тиги жигиттердин арыгы биринчи кызды уйпалай басып жыгылды. Байке, мен тиги досуңуз менен сүйлөшүп алайынчы, деди жанталаша этегин талашып. Сага тандаганды ким коюптур? Биз сени сатып алганбыз. Акчасын мен төлөгөм. Унчукпай жат, деди да жаактан ары бир чапты. Калемкаш унчукпай, соолуп ыйлап, чарасыз тигинин ыгына көнө жата берди. Тиги чыгып кетери менен беркиси кирди. Эмне мени чакырдың, деди Суз. Мага тийбей эле коюңуздарчы дейин дегем. Эми бүттү. Карындаш, тийбей эле коюңузчу деп башында ушул кадамга барарды айтыш керек болчу. Мен алам деп алдады. Баары ошентет. Ала турган киши көрүнгөнгө салып берет беле. Макул, мен сага тийбейм, бирок жардам да бере албайм. Эми бул иштен өзүң эле баш тартпасаң, эч ким сага жардам бере албайт. Тур кийин. Сени таштап коелу. Мен шашылыш жумуштарым бар. Тиги досум айылдан келип кыстап дегеннен эле бара калганбыз, деди да чыгып кетти. Андан бери арадан 1 жыл өттү. Кулбай ушул жолу сүрөтүңдү сөзсүз берем деп улам бирөөгө салып берип жүрүп, Калемкаш кадимки сойкуга айланды. Эжесиникинен чогуу иштеген кыздар менен жашайм деп Батирге чыгып кеткен. Батири деле баш калка болгону болбосо, кыздар жашаган жай деп эч ким ойлобойт эле. Өзүнө окшогон 3 кыз менен чогуу жашайт. Алдыларында жука палас, мас адам эле жатпаса, соо адам отура алгыс, кир, сасык төшөктөр. Кечинде Кулбай келет да баарын ар жакка жиберет. Эртеси ар бирине жарбаган акча таштап кетет. Азыр Калемкаштын жүрөгү мурдагыдай көп оорубайт, дили да кирдебейт. Рас, кээде бир кусалык көңүл тереңинен кайнап чыгат дейсиң. Андайда ичкилик менен баарын басканга аракет кылат Калемкаш. Баарынан да түштөр
Кызды эсчү болду акыркы кезде. Түшүнө ар дайым туулган айылындагы эски мектеп, анан Жайдарбек кирет. Баары баягы кездегидей таза, жарык, түшүнүктүү. Андайда ойгонуудан корккон кыз көпкө башын кир төшөккө катып жата берет. Бүгүн да ушундай кусалуу түштөрдөн кийин маанайы жого турган. Кыздар базарга баралы дешти эле мойноп койду. Кечке маал Кулубай келди да: "Калемкаш, жакшылап жуунуп, бети башыңды ашыкча боебой, мени менен жүр. Эң башкысы, оозуңан ашыкча кеп чыкса, ушул жолу тошно сүрөттөрүңдү берем. Сен эч кимиси жок жетим кызмын дейсиң. Бүттү. Башка кеп айтпайсың", деди. Калемкаш кайда деп да сураган жок. Сүрөттөрдү чын эле бересиңби да дебеди. Азыр ага баары бир болуп калган. Сыртка чыга берген жерде турган аппак, чет элдик маркадагы машинаны көрдү. Дагы бир кутурган немелер го, деп ойлоп койду кайдыгер. Кулубай шыпылдап эшикти өзү ачып, кызды отургузуп: "Мейли, жакшы эс алып келгиле. Биздин кызды таарынтпагыла, жаңы эле келген", деди адаттагыдан башкача жумшак үн менен. "Буга эмне болгон?" деди ичинен таң кала. Бир аз жүргөндөн кийин алдыда отурган орто жаштагы киши артына бурулуп кызга кайрылды. "Карындаш, атыңар ким?" "Атым эсимде жок, байке. Карындаш деп эле кайрыла берсеңиз болот." "Мен атым жок эле сиз айткандын баарын аткарам", деди Суз. "Ысымы жок адам болчу беле? Макул, айткың келбесе өзүң бил. Менин атым Айдар", деди жумшак. Кыз унчукпай койду. Бир топ жүргөндөн кийин бийик дубал менен тосулган чоң короого келип киришти. Короонун кенендиги, көз кубанткан тазалыгы кыздын көңүлүн көтөрүп жиберди. Бала кезде апасы ушинтип короону суу сээп, сергитип шыпырчу эмес беле? "Сиз ушул жерде турасызбы?" деди үнү калтырай. "Ооба, бул менин үйүм", деди Айдар күлүмсүрөй. "Үйүңүзгө сойкуларды алып келе бересизби?" Айдар унчукпай алдыга баса үйдүн эшигин ачып: "Кир", деди акырын. Кыз босогону аяраттады. Үйдөн жагымдуу жыт келип турду. "Сен шашпай жайланыша бер. Баса, Кулубай айттыбы? Сен бир жума ушул жерде болосуң." "Жок", деди Суз. Анан кайра бирдеме эстей койгондой шаша сурап жиберди. "Дагы кимдер болот?" "Экөөбүз эле", деди токтоо. Кыз ишене албай турду. "Атым жок дедиң Мейли, эми карындаш дейин. Сен карындашым мындай кыл. Муздаткычты карасаң, азык-түлүк бар. Билген тамагыңды жаса. Мен бул жака бир жумага командировкага келгем. Сени сойку катары эмес, кызматчы катары алып келдим. Чынын айтсам, сени сойку деп ойлобос элем. Баю, токтоо кызды андай ойго кыйбайсың адам", деп өзү менен өзү сүйлөшүп аткансып кобурады. Калемкаштын көзүнө жаш айланды. "Кулубайды кайдан тааныйсыз?" "Бир тааныш балдардан ишеничтүү үй кызматчы таап бергиле деп сурансам, ушул жигит аркылуу тапса болот дешип, дарегин беришкен. Сен ага ким болосуң?" деди аяр. "Эч ким", деди кыз ызалуу. Айдар андан ары сөзгө өткөн жок. "Сен билген тамагыңды жасай бер, мен саат 7-лерде келем", деди да шашып чыгып кетти. Ошол күнү ушул 1,5 жыл аралыгында биринчи жолу кыз өзүн адам сезди. Жан дили менен тамак жасап, ал тургай бир аз чаң баса түшкөн үй ичин тим эле жыргап жыйнады. Таптаза короону кайрадан суу сээп шыпырды. Чын эле саат 7-лерде Айдар келди да унчукпай жуунуп, анан тамакка отурду. "Карачы, аял болгон үй башка да. Тим эле жаркыратып салган турбайсыңбы? Апам бала кезде таң атпай, кечинде короо шыпыра берчү. Суу себилген короону көрүп, апамды эстедим", деди ойлуу. "Мен апам да ошентчү. Таза короого периште келет дечү. Азыр деле шыпырат болуш керек. Апаң тирүүбү?" деди Айдар ичип жаткан тамагын токтото кызды башкача карап. Калемкаш тилин тиштеп отуруп калды. "Кулубай жетим кызмын дебеди беле? Бирок тирүү адамды өлгөн деп кантип айтат? Андан көрө шерменде болгон артык. Шерменде болбогон эмнеси калды? Апам да, атам да тирүү. Алар менин сойку экенимди билишпейт. Бул жолдон кайтса болот го. Шибегени капка ката албайсың. Мынтип жүрө берсең, кайсы бир күнү билишет да. Мен чын дилимен кетет болчумун, бирок..." "Эмне бирок?" Кыз унчукпай мелтиреди. "Карындашым,
Сен коркпо, баарын айт. Колдон келишинче жардам берем. Менин да сендей карындашым бар болчу. Мындан 8 жыл мурун кутурган акмактар зордуктап, намысынан асынып алган. Мен тиричиликтин айынан Россияда жүргөм. Кийин канча издесем да ким экенин таппай калдым. Апам ошондон кийин кан басымы көтөрүлүп каза болду. Атамды жакшы эстей албайм. Мен кичинекейимде бизди таштап кеткен бойдон дайынсыз. Азыр эч кимим жок, жалгызмын. Жеңең төрөттөн каза болгонуна 2 жыл болду. Менин атым Калемкаш. Кантип ушундай болуп кеткенин да билбей калдым. Мен өмүрүмдө биринчи жолу ушул акмактын сөзү аркылуу өзүмдү селки сездим. Сулуу турбайымбы? Мага деле жигит карайт тура деген ишеним пайда болду. Көрсө анын баары таман тузак экен. Калемкаш эч нерсе калтырбай баарын айтты. Ыйлап да, сүйлөп да жатты. Сен ыйлама, мен ал акмактын жазасын берем, деди Айдар тиштене. Анда сүрөттөрүм бар, ал аны. Коркпо, колунан эч нерсе келбейт. Сен отуруп тур, деди да ордунан турду. Сиз каяка? Мен азыр келем. Айдар машинасын чакырып алып чыгып кетти да таңга жуук келди. Колунда бир ууч сүрөт, анан чубалган пленкалар жүрөт. Мына, өз колуң менен өрттөп сал. Калемкаш, кааласаң Кулубайды сотко берсең болот. Мен жардам берем. Сендейлердин далайынын убалына калган болуу керек. Көрөсүң го, көп былыгы чыгат. Ал тургай мунун чыныгы аты башка чыгар. Ким билет, деди ойлуу. Жок байке, Кудайга салдым. Мен айылга кетем. Баарын унутам, деди сүрөттөрдү мыкчый кармап отурган кыз ыйаралаш. Айыл деле унутулат дейсиңби? Андан көрө иште. Эгер мага ишенсең, дайыма жанымда жүрүп, тамагымды жасап берип тур. Жакшы төлөп берем. Мен жумушум ушундай, талаалап көп жүрөм. Бир чети мынтип талаалап жүрүү жалгыздыктан арачалайт. Жумушуңуз эмне? Деди Калемкаш эми эсине келгендей. Ар кандай. Эл аралык компаниялардын кызыкчылыгын коргогон юристмин. Алар бул жакка чакырса бул жакка, чет өлкөгө чакырса чет өлкөгө кетебиз. Паспортуңду сен келгенче даярдап коем. Мага ишенсең. Болбосо өзүң чеч, деди кыз дакмалай карап. Сизге ишенем. Бирок апамды, айылды, бөбөктөрүмдү, атамды сагындым. Көз алдына апасы, жөжүрөгөн ини сиңдилери, анан Жайдарбек келди. Анда мындай кылалы. Сен айылыңа барып кел. Мен айдоочум алып барып келет. Анан ал жакта жумуштан жооп сурап келдим. Тез-тез келип турам деп айт да, бир жума туруп кайра кел. Макул. Баса, паспортуң кайда? Эжемкинде. Аны алып мага таштап кет. Сойкунун жолу ушинтип бүттү. Тагдыр эмне камдап турарын эч ким болжой албайт тура.